Ырчы маркум Бекжан Темирхандын жубайы өзүнө бир заматта кийим тигип катталуучуларын соктантты. Бирмет Сейитказиева гардеробунда спорттук кийими жок экенин байкап, дароо кездеме саткан базарга жөнөгөн. Андан соң соц баракчасы аркылуу кочкул кызыл түстөгү образын бир саатта бычып тигип бүткөнүн көрсөткөн. Депутаттарга кызматтык унааны кайтаруу сунушталды. Вице-спикер Нурбек Сыдыгалиев кызматтык унаалар депутаттарды натыйжалуу иштеши үчүн керек экенин, эл өкүлдөрү регион кыдырып эл менен жолугаарын билдирди. Парламенттин өткөн чакырылышы каражаттарды үнөмдөө үчүн кызматтык автоунаалардан баш тарткан. 2022-жылы унаалар депутат аялдарга гана берилген. Притондогу кыздар сырды ачыктап коюшкан. Милицияга Бишкектеги Чуйков көчөсүндө притон уюштурулгандыгы тууралуу маалымат келип түшкөн. Тергөө ыкчам тобу аталган жерге барганда интимдик кызмат көрсөтүп жүрөт деген кыздар 40 жаштагы киши сойкулук жасаганга шарт түзүп берип жатканын айтып беришкен. Ал адам түшкөн акчанын жарымын алып турган. Учурда шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилип, кылмыш иши козголгону айтылды. Азыр кыргыз тили ото чөп баскан, төө тикен каптаган, чырмоок тушаган гүлгө окшоп турат да. Мисалы үчүн, кече неге школго келген жоксуң деп мугалим сураса, бала жооп берип атат. Эртең урок болбойт, класс жетекчибиз келбей эле койгула деген. Кыз менен жигит сүйлөшүп атат. Жаным, домашний телефонго чалба. Эмнеге? Паханды сам знаешь, аябай строгий. Маршруткада братан, на жибечкадан токтотуп коюңузчу дейт. Бир чал айтып атат. Кемпир, кыш жакындап калды. Сен көң тезегиңди загөтөп көлө, мен көмүрдү запаскалай берейин деп. Мындай мисалдарды айта берсем азыр кекиртектен чыгат. Бүгүн баарыбыз аралаш тилде сүйлөп калдык. Тилдин кунарын кетирдик, тебелеп, тепсеп, майкандап бүтүрдүк. $4500 чогулду. Буюрса да $35500 калды. Кайрымдуулугуңуздарды токтотпостон бүгүн көрүп турган болсоңуздар сөз түрдө ушул кызга ыхсан кылып кетиңиздер. Алланын ыраазычылыгы үчүн 20-ноябрь 2024-жылга сөз түрдө бир отчет кылып сиздерге айтам. Ушул кайрымдуулугуңуздардан жазбаңыздар. Аябай чоң бир суммаларды которуп, Алланын ыраазычылыгы үчүн токтотпогон инсандар бар экен. Барыңыздарга Алла ыраазы болсун. Бүгүн туруп ушул терминалга барып дагы да улантыңыздар туугандар. Ушул кыздын жакшы болуп кетүүсү үчүн. Кабат сен эми багың дагы бир жолу кайталап айтып берсең, 0554 00 70 84 эмбанк номерим. Махаббат Б деп чыгат. Урматтуу эл журт, жардам берип коңуздарчы, кыйналып. Сураныч, Алла ыраазы болсун сиздерге. Ушинтип боорунан кан аралаш суюктуктар чыга баштаптыр эми. Кайдыр карабастан биз көппүз, миллиондогон, 100 миңдеген адамдар көрүп атат. Ошолордун арасынан бир аз эле каражат которуп кеткендер болсо деле, бир 100 миң адам бир 100 сомдон салып койсо да 1 миллион болот экен туугандар. Ушинтип токтотпосо, эгерде колуңуздарда көбүрөөк болгон болсо, анда көбүрөөк таштап койсоңуздар да ушул кыз үчүн жардам болот. Эгерде ашып кала турган сумма болсо, аны сөз түрдө эжекебиздин айтуусу боюнча ушул башка ооруган муктаж инсанга өткөрүп берет эжекебиз өзүнүн колу менен. Анда бүгүн көрүп турасыздарбы, анда сөз түрдө барып, терминалга барып, серикпестен туруп, ушул кызга ыхсан кылып кетиңиздер. Азыркы учурда туугандар, махабаттын салмагы 43 килограммга жетиптир, арыктап. Келгиле, эми ушул кичинекей кызыбызды колдон келген жардамды берип сактап калайлы, Алланын ыраазычылыгы үчүн. Кыштын ден соолукка тийгизген таасири. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматы боюнча, дүйнөдөгү ар бир 10 адамдын 9-у булганыч абадан дем алат. Жыйынтыгында жылына 2 миллиондон ашык адам жүрөк оорусунан, 1 миллиондон ашыгы инсульттан каза таап, жалпы 7 миллион адамдын өлүмүнө себепкер болот. Булганыч аба жана түтүн аралашкан ыштан бөлүнүп чыккан азот кычкылы зыяндуу химиялык заттар адамдын дем алуу органдарын жабыркатып, өпкөнүн сезгүнүүсү, астма, бронхит, алсыроо жана баш оору, жүрөк кан тамыры оорулары, бөйрөктүн жетишсиздиги, өнөкөт жана рак оорусун козгошу мүмкүн. Ыш түтүндүн зыяны жаш куракка карабай бирдей таасир берип, наристелердин өмүрү үчүн өтө кооптуу. Андыктан өзүбүздүн жана жакындарыбыздын саламаттыгы үчүн ышка каршы бирге аракеттенели. Садыр Жапаров 20-жылга чейин кедей болуп, 20-жылдан кийин эле байып кетти деп атпайбы? Андай эмес. Муну мага Нурлан Матоев айтып берген. Эсиңердеби Нурлан Матоевге Жумгалдан ажагыңатындар ажылдап чыккан. Ал жака Нурлан Матоев тынчтык митинг уюштуруу үчүн барган.
Жумгалда Атамбаевдин ажылдаган катындарынан кийин 15 секунддан кийин кайрадан өзүм сүйлөйм, аягына чейин көргүлө. Мына могу Атамбаевдин обоң катындары. Почему не снимать? Когда говорят правду, почему не снимать? Когда врет, тот снимать, да? Почему так не делают? Это значит неверно. Это неверно. Эти хотят чындыгы. Эмне бул калбайса тартыш керек да калбайтпаса деп. Садыр Жапаровдун агасы Сабыр Жапаров Нурлан Отоевду Жумгалга жиберет. Тынчтык митинг уюштуруп кел деп. Андан Нурлан Отоев Жумгалга баргандан соң 2-3 күндөн кийин Сары Дамир 100 000 сом алып барып берет Нурлан Отоевге. Ошол 100 000 сомго Нурлан Отоев өйдөнкү төмөнкү айылдардан 300 киши жогултуп келип Жумгалдан акимияттын астына тынчтык митинг уюштуруп атканда ошо Атамбаевдин обоң катындары келип 20дай Нурлан Отоевге кол салышат. Бул тынчтык митингди уюштургандардын баары көзү тирүү азыр. Сабыр Жапаров да жүрөт, Сары Дамир менен айтып атканын себеби Калпайтып жана Мелис Асбеков, Айдар Халиков дегендер жала жаап чыгып атышпай 20 сому да жок болчу деп. Садыр Жапаров мурунтан эле бай неме адамдар болгон, бийикте жашаган адамдар болгон. Мен деген муну деген болушуп же мындай кошоматтап айткан жокмун. Калыстык үчүн Садыр Жапаровдун чоң кемчилиги өз тарапташтарына такыр күйбөйт экен. Муну эмнеден билсе болот? Нурлан Отоевду 2 айга үй камагына алып, өз кылып аткан жумушун тыйып, оозун бекитип койду. Садыр Жапаров Нурлан Отоевге такыр эле адилетсиздик мамиле кылды. Эмнеге дегенде только Жумгалдан митингден уулган аз келгенсип 5 жыл камакта да жүрдү Нурлан Отоев. Садыр Жапаров президент болгондон кийин да Нурлан Отоевге кызмат бербеген жок. Көчөдө калтырып койду, мындай айт. Садыр Жапаровдун МВДсы өздөрү иштей албай атканына чычалап, Нурлан Отоевду үй камакка алышып, закондордун чийкилигине чычалашпай, ошону парламентке айтып, ошону оңдотушпай. Мен Садыр Жапаровго айтарым, адилетсиздиктин аягы жаман менен бүтөт. Төбөсү Аллахка карап турат. Ошол дуңганды дуңган деп коюшун үчүн камакка алынып, дайышы камалып кете турган болсо, анда дүйнө жүзү шылмыңдап күлөт. Ошол эле дуңганды дуңган деп койгон үчүн Мотоевду камап жиберсеңер, эртеңки күнү эле коңшу Өзбекстан, Казакстан, Тажикстанга күлкү болобуз. Россияда бекер окууңуз келеби? Акробат, гимнаст, жангүлөр болуп циркте иштөөнү кыялдангандар Россияда бекер окуй алышат. Мамлекеттик цирк жана эстрадалык искусство окуу жайы 2025 жылга чет элдик абитуриенттерди Россиянын өкмөтүнүн эсебинен бекер билим алууга чакырууда. Толук маалыматты Русский дом в Бишкеке телеграм каналынан алыңыз.